кыргыз коомундагы келиндин орду кандай деги эле келинге кандай мамиле жасалат? Келинби? Келин урматтуу, келин свой киши. Мына келин деген мына бияка кирди, бүттү, биздин үй бүлө, биздин балабыз, биздин кызыбыз дегендей бүттү, биздики. Ал өзүбүздүн балабызга кылгандай мамиле кылабыз, өзүбүздүн балабыздай карайбыз, өзүбүздүн балабыздай жумшайбыз, ошо бүттү, болду. Мына келин биздин киши. Бизге кызмат кылат, бизден алкыш алат, бизден батабызды алат, биздин көргөн оокатыбызды көрөт, биз ичкенди ичет, биздин ресурстарды колдонот. Биздин киши. Бунун даже фамилиясы биздики. Адам туулган балдардын баары биздики. Болду, биз мына кабыл кылдыкпы? Кабыл кылгандан кийин ол биздин киши. Болду, өз кишибиз. Кээде келин керек болсо, жакшы болсо, балаңдан да жакшы урматтагандар. Балаң жүрөт мындай эч нерсени деп ойлонбой. Келин келип, сени карап турат, муну узун эметиш керек, тигини алып бериш керек экен. Анан келип, ой, жакшы келиндер бар. Мындай жуундуруп жүргөндөр, кайын журттарын жуундуруп жүргөндөр. Чынында кайненени келин жуундурат. Кайнене картайып калса, оорукчал болуп калса, ошо келин кара жуат, кириңди кара, кириңди тазалайт, сенин постелиңди таза кармайт, көйнөк кийимдериңди жууп берет, үйүңдү таза кармайт. Бүт барын кылат. Ошон үчүн келин өтө важный, эң жакшы бир үй бүлө да, эң бир керектүү үй бүлө. Ошон үчүн келин жакпай калса дейт ажыке. Эмнеге ата энесине сөз тиет дейт. Атасына сөз тиет, анткени завод изготовить делет го. Мына бракованный чыкса, муну ата энесине лаанаты. Кээ бир келиндер бар, Кудай сакта көр. Ушундай келип террор кылат, террор. Үйдүн бәрин чаңын чыгарат. Бәріңді бактысыз кылат. Кайненени кордойт, баласын кордойт. Ташып кетет, үйүңдү ташып кетет, балаңды тартып алып кетип калат. Ошондойлор да бар, тилекке каршы. Анан жакшы келин болсо, мына келечеги бар болот, ошол келин жакшы келиндин келечеги жакшы болот. Ал келечекте жакшы байбиче болот, жакшы кайнене болот, жакшы чоң эне болот, жакшы үй бүлө болот да. Баркелде. Тай журт, тага журт менен кандай мамиледе болуш керек? Тага журт менен да сый, урматтуугунда, тага журт менен да сый. Баары менен достошуп, баары менен катташып жүрбөйлү. Бирөө экөө менен мындай козырной го, жана эң мындай важный жанагындай эмеси бар го. Ошо бирөө экөө менен. Ошо менен кармашса болот. Анан калган баары менен кереги жок. Мына улам чакырып эле барып берсе, чакырып берсе, тигиниздер чакырып, бунузду чакырып барбайт, андай болот. Урматтуугунда. Анан наразычылык башка болот. Баары менен катышып тура эмес. Келин кайнатага сөз кайтарса эмне кылуу керек деген Камал деген бир тууганыбыз. Келин кайненеге сөз кайтарса, кайнатасына дейт. Кайната өзү негизи мындай өтө сый болуш керек келин менен, урматтуугундар. Өзү келин менен прямой байланыш тура эмес да. Кайната же кемпири аркылуу, жана аялы аркылуу, же баласы аркылуу ошо жакпаган нерсесин айтыш керек да. Балам, мына карачы, мындай болуп атпайбы, ошо айтып койбойсуң деп жакпаган нерсесин айтыш керек да. Же аялына айтат, же баласына айтат, мына балам, ушу кара, эмне ушуне деген нерсе, карачы кандай болуп атканы. Өтө суроолор көп келип атат ажыке. Мына эфирдебиз да. Аябай суроолорго өтсөк, бир тууган кайненежем аялдын талагын бер деп, мажбурлап жатат. Мажбурлап берген талак түшөбү дейт. Жок, кайненеженин эч кандай укугу жок. Жакындабасын кайненеже. Кайненеже эч кандай. Анан кийин мына ушундай кайненежелер кийин ажыратып алат да, анан кийин карабайт, анан кийин таштап коет. Анан кийин жанагы байкуш кыз калып калат орто жолдо. Ажыратып алат, барып алып. Кайненеже жакындабаш керек, келбесин. Кайненеже, кайнесиңдер, болду, келбесин. Кийлишпесин. Окат жүрөт, мына өйдө ылдый болуп жүрөт. Келгенде ага бүт бәрин комфортабельный кылып, бүт бәрин обеспечить тургандай эме жок. Шарт жок. Ассалам алейкум, кандай иштейт? Ажыке дагы бир жолу номерди кайталап коюңузчу дейт. 0761 69 94. Ассаламу алейкум. Ачуу чындыкты айткан Өзбек ажы эле. Башка молдолор эмнеге Өзбек ажыдай сүйлөшпөйт? Биз урматтуу бир туугандар ошол 0700
76 74 44 11 WhatsApp аркылуу дагы түз эфирдебиз. Буюрса берсеңиздер болот. Рахмат дейт. Анан ажеке жанагы суроолор өтө көп болуп атат. Ажеке жаңы жылды кандай тостуңуз? Жаңы жылды бизде тосуу жок, урматтуулар. Ал күнөө болот. Бирөөдүн майрамы чынында бул патриотизмге да жакпайт, бул уят бирөөдүкүн. Ал биздин чоң аталардан калган эмес бул. Бул жанагындай эмеден калган, бул социализмден калган бул. Ичи түшүнүксүз көп күнөөлөр бар, көп күмөндүү нерсе. Мусулман күмөндүү нерседен качыш керек, урматтуулар. Анан жанагы канча жыл көрдүк да биз. Анан жаңы жылда 12 саат 12де шампанскийди атып, анан баары арак көтөрүп алып, анан кийин ар нерсе бизге келбейт, бул такыр тура эмес. Жанагы аралашып алып, эркек аялдар баары аралашып, ар кандай оюндар жасап, бүт күнөө урматтуулар, ушунун баары. Биз эч тиешебиз жок, урматтуулар. Күйөө мени менен кеңешпейт, ата энеси менен гана кеңешет, ошол туурабы деген көрөрмөн. Жок, сен менен өзүңө тиешелүү нерсени кеңешиш керек. Анан кийин кээ бир нерсени ата энеси менен кеңешиш керек. Мисалы мен айттым, эркектин бир эле мындай азыр ойлоп атат, эркек менен аял эле деп. Урматтуулар, эркектин туугандары бар. Эмеси бар, милдети бар туугандын алдында, туугандардын алдында. Эркектин ата эненин алдында милдети бар. Ата эне эркектин мекенин алдында милдети бар. Эркек жанагындай бир пешка эмес, мындай жөнөкөй эле. Эркек киши улуу нерсе. Бизде мына батыштын эмеси менен эркек менен аял тең болду. Бул эч кандай тең эмес, урматтуулар. Законду да эркекке аябай көп закон эметиш керек. Анткени эркек бир согуш болсо ким барат? Эркек барат да. Эркек жанын берет. Эркек барып окко төшүн тосот, колу жылынат, буту жылынып кетет. Эркектин. Эркек коргойт. Мекенди, аялын, үй бүлөсүн. Ан келип тең эмес да. Мына буга геройго окшоп чоң даража бериш керек эркекке. Чоң льготаларды бериш керек, преимущество бериш керек. Ажырашканда да бүт бәрін аялдар көрүп калат. Тура эмес бул. Ассаламу алейкум. Келин үйгө келген жок. Эмне кылса болот? Сураныш жооп берип коесузбу? Бул туурабы? Ким келген жок? Келин үйгө келбептир. Ошол Ассаламу алейкум. Келин үйгө келген жок. Эмне кылса болот? Сураныш жооп берип. Келин түндө келбей калыптыр. Ошондой го. Жаңы жылда майрамдап кетсе керек да. Урматтуулар, бул өтө чатак иш да. Бул өтө чатак иш, урматтуулар. Мына келин деген, үй деген келин үчүн эң ыйык. Аял киши үчүн ыйык үй. Эң кымбаттуу, эң керектүү нерсе бул үй. Байкалган баары чапкан, жумушу да, подружкалары да, өзүнүн төркүнү да, бүт баары 3-чү, 4-чү, 5-чи эмес да. Эң ыйыгы үй, урматтуулар. Бул жана демек, значит, келиндин жоопкерчилиги жок. Мен андай бир нече саатка жок болуп кеткени, ушунун баары бул жана бесконтрольный калган да, бесконтрольный. Суралган эмес. 1 саат кечиксе сурабайсың, 2 саат кечиксе сурабайсың, көнүп алат. Анан кийин бир күн кетсе сурабайсың. Анан каякта десе, мен тиякта подружкамда жүрдүм, анан эжемдикине жүрдүм деп коет, анан текшере албайсың. Анан ошентип отуруп, болду. Анан кийин контроль кеткенден кийин келин анан может билбейсиң да каякта жүргөнүн. Бала чагыңызда Аяз атага кат жолдодуңуз беле дейт. Кандай? Бала чагыңызда Аяз атага кат жаздыңыз беле дейт. Жок, мен эч кандай Аяз атасына да, башка аталарына да эч кимге жазган эмесмин, урматтуулар. Ал жанагындай болбогон бир жомок. Ага эч кандай ишем жок. Мен жана даже плакат жазгам. Мына аксакал держит устукан, Дед Мороз держит стакан деген. Урматтуулар, мына биздин өзүбүздүн аталар бар. Бизге керек жок дедушка, жанагы Дед Мороздун. Өзүң дедушкаң. Өзүңдүн дедушкаң мына настоящий Дед Мороз ушул. Ажеке канча аялыңыз бар дейт. Урматтуулар, бар. Зачем мен керек жок андай нерсе. Бу жерден фитна болуп кетет азыр. Мисалы келинчектер хиджаб кийбесе кандай чара көрөбүз дейт. Нурик деген бир тууганыбыз узатып атат. Мындай да толук берсин, киет да акырынан хикмат менен кийгизиш керек да. Анда көчөгө чыкпасын, анда үйдө отурсун.
Үйде болот, хижап жок жүрсө. Үйде өзүң кишилердин көзүнчө жүрсө болот. Мына көчөдө болбойт антындар. Көчөдө жанагындай айтып кой, мынагу бул биз жанагындай жөн эле чумуп аткан жокпуз. Жөн эле чумуп аткан жокпуз, урматтуулар. Бул деген жанагындай башка эркектер кызыкпасын, башка эркектер кызыкпасын, суктанбасын. Ажеке, машаллах, Алла разы болсун, канча балаңыз бар деп сурообуз атат. Көп, урматтуулар, көп. Силердин 5-6 үй менен өрдүгүнчө бала бар. Урматтуу туугандар, бүгүн сиздер менен биз ушул тууган журт жөнүндө сөз кылып атабыз. Ата журт деп коет, тайке журт дейт, кайын журт дейт. Анан ушул тойлордо ушул баягы сөз, мындай кайталанган сөздөр да тең караш керек деп жана сиз азыр айтып атасыз, мынакей өтө көп суроолор келип атат. Тең карап мына карабыз. Мен милдет дегенде азыр тойда өткөндө айтып атат, кыз тараптан 200 киши барып дейт, бияктан 100 киши. Тойду эркек берип атат. Анан келин жактан 200 киши барып дейт. Бул деген настоящий террор бул, каракчылык. Келип ошо 200 кишиге 2000 сомдон ресторанга дагы бир 2000 сомдон жанагы жылкы чучук жанагы артисттерине. Бул каракчылык да бул настоящий. Ассаламу алейкум. Келин свадьбадан апа атасына кетип калган. Бул болобу, эмне кылыш керек дейт тойдон кийин Ажеке? Бирөө ушундай болгондо келип тойдон кийин 1-2-3 күндөн кийин эмелер келиптир, ата-энелер. Анан келсе кошулуп кетип калыптыр. Жакын эле жерден өзү, жакын эле райондон да. Анан эрчип кетип калыптыр да. Анан кетирер эме жанагы кайненеси. Анан эмнеге десе, бизди уят кылдыңар деп. Эмнеге мынтесиңер силер? Бияка үй болуп келгенден кийин бизден сурабайбы, эмнеге сурай кетип калат деп. Анан даже боюнда бар экен, кетти. Албай койду ушу менен. Ассаламу алейкум устаз. Сизге Аллах разы болсун. Сиз дайыма ачуу чындыкты чучукка жеткирип айтасыз. Башка молдолор аялдарга көбүрөөк эркиндик берип койгон. Тилекке каршы ушундай болот, урматтуулар. Таттуу сөз бузат, урматтуулар. Ачуу сөз пайдалуу. Ошо жана таттуу сөз айтпагыла, жанагындай льготаны бербей, кыямат күндө льгота үчүн жооп бересиңер. Ошо жанагы льготаны берип, мындан тие албай калып атат. Мен чай койгонго укугум жок болуп атат, милдеттүү эмесмин деп атат. Ошондойду токтоткула, урматтуулар. Ошол тай журту, тайке журту ошол жээне сөзсүз тай энчилеп бериш керекпи? Эмне кылыш керек? Тай энчилеп бериш керекпи? Жана энчилейт го? Жок, энчилеп берсе болот, берет, энчилей берет, анан берсе берзин, энчилеген болот, андай уруксат. Анан улам эле ар бирине берип, анан жана айттым го, урматтуулар, мына бирөөнө биринчисине берип койсо болот. Анан келип алды, сен да каршы болбойт, анан кайын журтта келип алды, улам эле ар бир төрөгөн баланы эле энчилей берип, анан кийин акчасын коротуп, анан кийин доомат кылып, мээнет кылып, айтканын милдет кылып, ушундай болбош керек да. Ошон үчүн айттым го, алыс болуш керек. Биринчи баласына бир нерсе кылып келсе, бешик алып келсе, макул. Анан болду, келбесин, ошо бүттү. Ошондо да бир-эки жеңези келсин, бүттү, башкалар келбесин. Алыс болгон жакшы, ошо алыс болсун. Мен кайнатамды өтө жакшы көрүп карачу элем. Жакында эле мас болуп келип, менин артымдан жаман сөз сүйлөптүр. Ошону угуп капа болуп олтурамын. Кечирсемби, бирок көп ичип жатат деген күйөө баласы. Кайната кимдики? Эркектикпи же аялдыкпы? Ошол билбейт экен, кайнатасы эркекпи жазылбаптыр. Ошо айттым го, жана эркектин кайнатасы башкачараак, урматтуулар. Вот, аялдын кайнатасы башкачараак. Ошондо жакшылап үйрөнүп алыш керек. Эми айттым го, жанагы келиндик болсо кайната, урматтуулар, келин эгерде жакшынакай мындай өзүнүн жолу менен жүрсө, жакшы жүрсө, аны мактагыла, жактагыла, сактагыла. Анан жери бербегиле, жей бербегиле, жаман көрөрбегиле да. Силердин билөөңөр бул. Эркек киши кайнатадан алыс болот, урматтуулар. Ошо сөз жагынан да, башкасынан да бир жаман сөз, бир нерсе болуп калса, анан ажырашып кетесиңер. Болбойт ал. Алыс болгон. Жээн эл болбойт, желке том болбойт дейт. Азыр Кыргызстан кытайлык жээндер көбөйдү. Себеби эмнеде?
бир эле бул эмес, мына жээн өз үстүнө эле кыргыз жээндерди болот. Жээн жер болбойт, желке таш болбойт. Ошону бизде толтура эме бар. Жээн келиши жетип өргөзүн. Жээн деген чужой. Урматтуугандар, мына ошо айтыпсыз го, жанагы кызың да чужой, бүттү. Кызың да кеттү, башка бүлө болду, башка бүлөнүкү. Анын баласы да башка, сен жээн эмең эмес, неберең эмес, урматтуугандар. Ал жээн небере деген эме бар, атак небере. Эме жээн ошо өзүнүн эмеси менен болсун, аталары менен, чоң ата чоң энелер менен. Азыр мына ошо жанагындай жээн менен өзүңдүн жээнин аралаштырып отуруп, баары түшүнүксүз болуп калды. Ошон үчүн кыз келип туруп эле тайнелерине тышап коет да. Аерде кор болот ал. Ал өзүнүн журт эмес. Жанагы мунагу эме жана Олжобай менен Кишимжан. Олжобай менен Кишимжанды айтып коебу. Олжобай жанагы Олжобайдын атасы Бегимайга үйлөнгөн. Ал бирок барып ошо кайын журтунда жашап калган да. Кайын журтунда жашап калган Олжобай. Анан өлүп калган ошо жерде. Анан ошо Солтобай деген. Анан кийин өлүп калгандан кийин тиги бала ошо жерде чоңоюп, анан чоңойгондо кор кылып коюшат. Жээн кетпейсиңби өзүңдүн журтуңа деп. Өзүнүн журтуңа. Анан ошо өзүнүн журтуна кетет анан чоңойгондон кийин. Тай журтка кандай сый көрсөтүү керек дейт. Жээн чужой дейт. Ажыке көп аял алып, сиз кыргыз мыйзамдарын бузган жоксузбу дейт. Урматтуугандар, бул кыргыздын илгертен 1000 жылдап келген мыйзамы бул. Бул биздин мыйзамга да жарайт бул. Бул биздин мыйзамда эгерде хозяйствоң өзүнчө болсо бул өрөт. Гражданский брак болуп дал ушундай да. Гражданский брак деген бар. Гражданский орусча бир нече аял алсаң болот, анан кыргызча алсаң болбойт деген. Болот бизде деле. Бул законго туура эле келет да. Анан бүгүн ошол жанагы жээндер болот атпайбы ажыке? Азыркы жанагы суроо берген ошол Арузат дегенде суроо берип атат ошол. Кытайлык жээндер көбөйдү деп атат да. Ооба, көп. Анан ошол корейлик баягы башка улуттагылар биздин баягы кыздар укталып каны бузулуп атат, кетип атат да. Кетип атат. Ал биздики эмес, бул ал кыргыз эмес, урматтуугандар. Мен айтам, жээн сенин немең эмес. Сенин бүлөң эмес, урматтуугандар. Сенин неберең эмес ал. Африкадан туулган болсо, африканец ал. Кытайдан туулса Кытай ал. Ал биз эмес ал. Бизге журт болбойт ал. Кореядан туулган кореец, ал кореец ал. Ал жээн эмес, урматтуугандар. Айттым, кыздан туулган эме бул сеники эмес, бүттү, силердин бүлөңөр эмес. Биздин эл эмес бул. Урматтуугандар. Тилекке каршы ушундай көп болуп атат. Ар кимден тууп атат, ар кимге көйгө чыгып атат. Тилекке каршы патриотизм жок болду. Биздин салтыбыз бузулду. Аябай бардак болуп барат да, жаман бардак болуп барат. Канча миңдеген кыздар ар кимге тийип атат. Тууп атат, тууп таштап кетип атат. Туалетке таштап кетип атат, мусор ташып атат. Мына ушундай деңгээлге келдик да. Биздин тарбиясыздык, имансыздыгыбыз. Мына ошо туура эмес тарбия. Иман дегенди билбегендик, мына дин дегенди билбегендик, мына арам адалды билбейбиз. Ошондой келип оңой көрүп ойноп атабыз. Ойноштук кылып, мына кыз жигит да арам, урматтуугандар. Бул кыз жигит да зина. Зинанын бир түрү бул. Кыз жигит болуп жүрүш, бул зина, бул уят. Бул ата-эненин намызын төбөлөө бул. Бул арам иш, урматтуугандар. Мына анан көрүп атсам, кыз жигиттен канча аборт болуп атат. Бүт кыргыздын балдары, келечекте кыргыз туула турган балдардын баары өлүп атат. Ошо аборттон өлтүрүп атат. Ассаламу алейкум. Мамлекеттик ипотекалык компаниялар мамлекеттик кызматтар батир алса болобу? Шариятта туура келеби? Анткени мамлекеттик ипотекалык компания 4-8% менен берилип жатат. Аллах разы болсун дейт. Мен мындай системасын жакшы түшүнбөйм да. Эмне кылып атканын билбейм да. Бирок мындай да, урматтуугандар, эгерде жанагындай акчанын үстүнө акча кошулуп атса, үстөк. Анан берилсе ал кредит болбойт да. Турамыз ал. Анан эгерде ал жанагы эмесинин эмес болсо, мисалы проценттерге бөлүп берсе, мына мисалы башында эле мына үй $15,000 турат, муну 5 жылда бөлүп беребиз деп турган мынча проценттен бөлүп берсе, анда боло берет. А бирок жанагы өзүнүн базына акча кошулса, проценттер анда арам болуп калат да.
келин өз оюн айтып жашаса болобу же бардыгынын айтканын кылып жасаш керекпи дейт. Урматтуу, мына мен силерге түшүнүк болсун мындай да. Силер бир жумушка орноштуңар да. Мына келиндер. Бир жумушка орноштуңар. Аны ошол жерден дирекция бар да, дирекция. Ошо башкаруучулар бар, директор бар, завод отделение бар, дагы бирөөлөр бар. Анан эгерде силер ошол жерде мүмкүн болсо кайрыласыңар, мына цех шамал экен, шамал катуу атат, ушуну жаап койсо болобу. Анан эме директор айтат, болот мындай деп. Ошондой бир проблема болсо да. Анан кийин такыр жанагындай неприемлемый дейт да. Бул оңдолбой турган бир нерсени талап кылса, мисалы, мага өзүмчө квартира сатып бергиле, мага өзүмө машина алып бергиле, андай болбойт. Анан бирок жанагындай приемлемый дейт го, мисалы, алар деле өздөрү араң жакшынакай орточо эле жашап атса, сен келип өзүңө комфортабельный условия талап кылсаң, анан кийин мына жака келип мага өзүмчө үй куруп бергиле, мага өзүмчө туалет салып бергиле, жана айтып атпайбы биздин молдокелердин баары. Өзүнчө туалет болсун деген. Ал жок, урматтуу. Өздөрү баары бир туалет кыласаң, сага келип өзүнчө бир туалет кыл. Ушул Ажыкен аябай урматтайм. Чындыкты чыркыратып айтат. Чындыкты бетке айткан адам эч кимге жакпайт. Эрнисбеков Мелисбек дейт. Бүгүнкү темабыз, урматтуу бир туугандар, биз ошол Facebook'та да түз эфирдебиз. Бул жакка дагы суроолорду берсеңиздер болот. Лайктан басып бөлүшүп туралы. Анан ошол негизги эле азыр ошол кээ бир ушул балдар ата энесин карабай ошол кайын журтуна кетип калгандар көп да. Мына ошону айтайын дегенде мен мына мындай, урматтуугандар, бирөтөлө эле баласы болуп алып, кайненеси мама, кайнатасын папа деп, ошолорго барып эле, ошолордун жанында жүрүп эле, ошолордун үйүнө жашап алгандар бар да. Бул акмактар булар. Урматтуугандар, жакындабагыла. Үйүңөргө киргизип албагыла. Үйүңөргө киргизип алып, анан оккупация болот, үйүңдүн баарын эле алат. Өзүңдү кууп чыгат. Эч нерсе сүйлөй албайсың. Үйүңө киргизбегиле. Кирди, акырын бирөө кирет, анан экинчиси кирет, анан үчүнчүсү кирет, анан унчук албай каласың. Эч нерсе айта албайсың. Вот аялың менен, даже өзүңдүн аялың менен свобода сүйлөшө албай каласың. Киргизбегиле, жолотпогула, жакындатпагыла. Вот алыс болгула. Анткени булар башка кишилер бар. Сый болгула, урматта болгула. Мына сыйлайбыз, урматтайбыз. Келсең окат биширип беребиз. Бирок бир жолу, эки жолу. Анан уламдан келесең, всё, сыйың жоголот. Келип улам ден рождения, тиги эжесинин ден рожденияси, анан бул эжесинин ден рожденияси, анан тигинин ден рожденияси, анан кайненеңдин ден рожденияси, кайнатаң барбагыла. Өздөрү байрамдай берди, өздөрү күндө байрамдай берди. Күндө ден рождения көрөбү эмне кылат? Барбагыла, келбегиле, эметпегиле, катышпагыла. Айткыла, мен өзүм биякта жумушум жок, толтура. Кайненем келиндерин бирдей көрбөйт дейт. Ушул туурабы дейт. Эми мындай да, келиндер жагыныш керек да, жагыныш керек. Өз келин деген мына жагынып, шыпылдап, аны массаж жасай калып, жакшы сөз айтып, мактап, сактап, ушундай эмесе мына хитрос дейт го, хитрос мына. Хикмат. 40 эшекке жүк болот го, бир катындын мекери. Ошол хитрос колдонгула, жагынгыла, калпыбызда мактагыла. Ошо анткени жашаш керек да, жашайсыңар да. Мен айтам, мына силер жумушка орношкондо, барганда тултуу эле жүрө бербегиле жумушуңарда. Жумушуңарда мындай айтат го, мындай жылмайып жүргүлө, мындай настроениеңер менен мындай жакшы настроение менен жүргүлө. Башка элдин баары настроение бузбай. Ошого барганда кайнененин настроениесин көтөргүлө, кайненеге сурай бергиле, дагы ысыгыраак чайып келейинби, чайын көбүрөөк салып келейинби, ушундай да, урматтуу. Анан кайнене силерди жакшы көрөт. Сактайт, коргойт. Аны ошону мындай да, 1-2-3 кишинин жүрөгүн табыш керек да, урматтуу келиндер. Мына 1-2-3 киши эле, көп эмес. Кафеге барсаңар 100 кишиге жанагындай жылмаясыңар го, 100 кишиге. Кафеде иштесеңер. Берден келип 3 кишинин эмесин таппайсыңар. Таппайсыңар, ушу 3 кишинин эмесин тапкыла, булардын мынаны жакшы көрөт экен, мейли, анда ушундай кылайын. Болду, алып келе кал, жанагы жакшы көргөн нерсесин жазай сал. Вот. Анан мына айтат, мындан келин жок деп. Бул жакта суроо өтө көп. Анча-мынча ичип койгон кыздарга үйлөнсө болобу дейт. Анан ушул жолуп салынып алып, ырдаган артисттерге, кыздарга кандай кеңеш бересиз дейт. Урматтуугандар, жолук салынса эле силер баарын мындай топу кийсе эле молда эмес.
сакал кое алса эле молда эмес, урматтуугандар. Азыр мындай мода болуп атат. Бул өзү жоолук салынуу да мода азыр. Аябай бир ушундай кымбат, даже ашып кетти бул жана жоолук салынгандан да ашып кетти. Бул жана талабынан ашып кетти. Ал уже хижап болбой калды керек болсо. Андай нерсе. Урматтуугандар, мына кээ бир аялдар ушундай эме кийип атат, хижап. Бул хижап кийгенин болчу кийбей койгон жакшыраак болчу. Ушундай бир кооз хижаптар жасап алып, ушундай бир заказ берип жасап атат. Мына бир аябай өзүн коозуп атат. Ал туура эмес, урматтуугандар. Хижап деген ошо сенин сулуулугуңду башка эркектерден жашырыш үчүн. Башка эркектер сага суктанбасын. Суктанып карабасын. Жактырбасын сени. Вот ошондой анан келип аябай кооз хижап кийип алгандан кийин мода кийип алган, мүмкүн мода кийип алган. Өткөндө да бир келин жоолук салып алыптыр, анан кийин аябай бир уят нерсени сүрүп атат. Жанагы эмени, жанагы дарыларды рекламдоо, жанагы эркектерди эмесин көтөрө турган. Ошону уят, ушундай бир жаман нерселерди эметип атат, ошо жана жоолукчан эмелер, кыздар. Уят нерсени. Чынында бул туура эмес. Өзү негизи айттым го, мына аял киши даже жашырынып жүрүш керек, бекиниш керек. Катын деген сөз, катын, жашын, көрүнбө деген сөз. Ар кимге көрүнө бербе. Анан келип алып, жанагындай ырдап атат. Мүмкүн ал өзүн ырдагысы келген неме ал. Мурда эле ырдап жүргөн. Анан эми келип мына хижапты орнуна ырдап атат. Чынында жакшы эмес да ошо биз үчүн. Кызым 5 жыл Куран окуган, бирок намаз окубайт. Кээ бир деле намаз окуйт. Анан бүт күн телефон менен олтурат дейт. Ал иманы начар экен да, урматтуугандар, иманы начар. Жөн эле бир илим алып алды. Анан балдар да бар. Куранды жаттаган, бирок намаз окубаган, шпана барып кыздар менен жүргөн бар бизде ушундай. Эми мындай да, урматтуугандар, биз бир эле мына илимден башка да тарбия да керек. Келип эле мына бираз эле окутуп койсок ойлогула, урматтуугандар, бүт барымда периштедей болуп кетти. Андай эмес, биздин арабызда жана двоечник деген болот, двоечник. Троечник бар. Анан вообще жанагындай кууп жибере тургандар бар арабыздан. Мусулманчылыгы да эме, мисалы мындай жоолук салып алып алдап аткандар бар. Көрүп атсыңар, дагы строительный компанияларда бир нерсе кылып, дагы бир нерселер болот. Аферада жүрүп, анткени салып алган жоолукту. Сакалды коюп алган, адамдар ишенип ошого барат да. Урматтуугандар, биз баары үчүн жооп бербейбиз, урматтуугандар. Арасында кирип атат, арабызга кирип атат. Жанагындай мунафык деп коет. Бизде мунафык дейт да. Мунафык деген эки жүздүү деген, урматтуугандар. Мына элдерге мусулман болуп көрүнөт, бирок ичинде дини жок өзүндө. Мусулманчылыгы жок. Урматтуугандар, мына мусулманчылыгы мындай да, мусулманчылык кээ бир нерседе мусулман болуп жүрсө да, бирок бир кээ бир амал кылганда иманы чыгып кетет, урматтуугандар. Мисалы, арак ичкен киши арак ичкен убакта иманы чыгып кетет. Зина кылганда убакта иман чыгып кетет. Ошон үчүн булар тоба кылыш керек. Кайрадан кайтыш керек булар. Урматтуугандар, дагы көп нерселер бар, ушундай имандан чыгара турган. Ана ошо бәріне биз жооп бере албайбыз. Азыр көбөйгөн сайын арабызда жанагындай мунафыктар, мисалы мына кичинекейинде баланы алдап солдоп же күч менен Куран жаттатып койгон, уруп сабап отуруп окутуп калган, медресеге берип салган, анан ошо бүтүп алган, анан бирок ичинде жок да. Жакшы ачке. Номер сурап атат дагы биздин көрөрмандар. 0700 61 69 94. Ассаламу алейкум устаз. Эркектин оюн укпай, такыр сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бербей, кыздын атасы талак сурап ажыраштырып алды. Эмне кылыш керек? Болду, анда кете берсин андай эме. Ал аны менен көп кыйналбагыла, ал урматтуугундай бүттү. Ал өзү башынан эле туура эмес экен да, анда значит. Мына кээ бир эмени аласың, үй бүлө жашаймын деп. Мисалы мында эркек киши жашайм деп алат да, ушунча убара менен, ушунча аябай жакшы көрүп анан алат. Жакшы көрбөс албайт да. Анан кийин караса эле эми брак барда же кыздын өзүндө, же бир туугандарында, ата энеси, эжелери бир ушундай бир эмелер бар, келип алып туруп жок жерден ажыраштырып атат. Анда кутулганыңардан сүйүңүлөр да болду, кутулдук деп бүтү. Өзү негизи бирок карызың берсин силерге. Эгерде мына калыңга бердиңерби акча, анан кийин короттуңарбы акча, ошону талап кылышат, берем кайра деп. Кайтарып бергин мага деп. Себебинде себеби жок алып кетип калса кызды.
себеби жок кысталып кетип калса, урматтуулар, анда бергиле деге, кайтарып бер мага калыңды берки мен расходторумду кайтарып бер дешке укуңар бар анда. Ассаламу алейкум. 20 аял топтолуп черный касса ойноп умрага барса болобу? Урматтуулар, бул черный кассалар эмелердин баары бул күмөндүү бир нерселер, урматтуулар. Өтө коркунучтуу, кээ бирлери бербей коет. Анан бүт арамга аралашып кетет анан. Андай тура эмес, мына умрага да азыр кредит менен, карыз менен, башка менен кетип атат. Мындай бизде күмөн нерседен ойлагыла дейт. Күмөн нерсе кирбегиле. Азыр барып алып анан кийин бербей койсоңор, эмесин. Төлөбөй койсоңор умранын акысын. Умраңардын баары жок болот. Бүт убаразыңар да. Жанагындай нерсе менен да, бир күмөн нерсе менен да барбаш керек. Таза, урматтуулар, таза нерсе менен ибадат кылгыла. Таза нерседен садака бергиле, таза нерсе менен ажы баргыла, таза нерсе менен умрага баргыла. Жанагындай күмөндүү нерседен алыс болгула, урматтуулар. Саламатсызбы? Түшүмдө бүт бет түзүлүшүн такыр айтып бере албайм. Бирок аябай титиреп корком. Караган сайын мени кубалап эле жүрөт. Жанымды алам деп. Ушуну мен 2 жолу көрүп атам. Каза болгон атама чуркап жардам сурап барсам, башын ылдый салып эле отуруп калды. Такыр карабай, бул эмнеси? Дем салдырыш керек да. Мозолдор каркелерге. Дем салдырыш керек, урматтуулар. Ушундай да дем салдырыш керек, келмени көбүрөөк келтириш керек, садака бериш керек. Анан жана эртели кеч жанагы кул сүрөлөрүн окуш керек. Баары дем салдырыш керек, дем салдырыш керек. Жакшы, сиздин дагы номерди сурап атат ачке, Альбина деген көрүүчү. 0700 61 69 94. Урматтуулар, биз азыр мына жакшы бир нерселерди жазып атабыз, мына жакшы плакаттарды жазып атабыз. Өтө мына үй бүлөгө керектүү. Мына өзүңөр көрүп атсыңар, үй бүлөлөрдө аябай түшүнүксүз болот да, баары чаташып баратат. Бүт аралашып кетип атат. Биздин система бузулду да, ошо үй бүлө система. Салтыбыз бузулду. Анан ошого биз эме даярдап атабыз, ушундай келип бизден алып кетсеңер болот, ушундай эмени. Мына балдар тарбиялаганга керектүү нерсе, кыздар тарбиялаганга керектүү нерсе, үй бүлө ушунун тегерегинде аябай көп нерселер бар, келип бизден алып кетсеңер болот да. Ассаламу алейкум. Ажыке, TikTok тармагында кыз менен бала бири-бирин жакшы көрөм десе, нике байланып калабы дейт. Жок, урматтуу, нике мындай да, нике шарттары бар анын. Никеде жанагындай күбөлөр болуш керек, махыр болуш керек, ыраазылык болуш керек. Кичинекей кыз болсо ата-энелер болуш керек, балага да, кызга да ата-эне керек, алардын ыраазылыгы керек. Анан жана макулдуу керек. Мен алдым, мен кабыл алдым деген, эки жактын деген. Ассаламу алейкум. Күбөлөр керек. Суроо, келини кайын атасына массаж жасаса болобу? Желательно болбойт, урматтуулар. Вот күйөө жасасын. Ошо кайнатасынын баласы жасасын. Азыр жанагындай кайната менен келиндин ортосунда жанагындай туура эмес байланыштар да болуп кетет. Могу орустун кинолорунда ошондойлор бар да. Вот келип кайната менен келин экөө ойноштуп аткан ушундай толтура кинолор. Ошондой болуп кетет. Ойлагыла, урматтуулар. Өтө картаң жанагы эч нерсе жарабай калган аксакалдар бар го, ошонун бираз массаж кылса уруксат эми. Анан жанагындай жаш эле кайнатаны келип массаж кылган туура эмес, урматтуулар. Ассаламу алейкум. Жума намазда коюлган намаз убакытка карабай ар мечит өзүнө ыңгайлуу убакытты коюп алса болобу деген суроо. Жок, урматтуулар, бизде эме бар. Башкаруучулук идара да, думка. Анан ошолор келип бүт жерге айтат. Анан жума намаздар, урматтуулар, жума намаздар жанагы кээ бир эле мечиттерде болот, жанагы чоң райондук мечиттерде, чоң масштабтагы имам хатиптер деп коет. Ошолордо гана уруксат. Анан ар ким келип алып эле бир 15 кишини чогултуп жума окуганга болбойт, урматтуулар. Бул жана уруксат менен болот. Буну уруксат менен дайындалган киши окуп алса, даже чоң алым келип алып өзү эле келип жума окуп берсе болбойт, урматтуулар. Бул эме шарият ушундай. Амир деген уушеде жанагы бийлик
ошо жанагы диний бийликти угуш керек. Ошолордун уруксаты менен, ошолордун көргөзүүсү менен бушат менен ооба. Жолдошум менен кайненем каза болгон. Түшүмдө мүрзөдө алардын кабырын издеп таппай коюп кетип калдым дейт. Ушундайда Куран окутуп коюш керек да, Куран окутуп коюш керек. Садака берип, Садака бериш керек, Куран окутуп коюш керек, дуа кылыш керек, дуа. Ошолордун акызына. Урматтуулар, тиги дүйнөдө маркумдарга муктаж алар. Урматтуулар, алар мындайда биз бул жерде жүргөндө өзүбүз үчүн тоба кылыш мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кечирим, Кудайдан кечирим сураш мүмкүн бар да, мүмкүнчүлүк. Анан өтүп кеткенден жок. Аналар үмүт болот да, ошолор менин балдарым, неберелерим, жакындарым окуп койсо экен. Анан ошо жакшы көргөн кишилер өтүп атат. Ошону биз жанагындай унутуп атабыз да. Илгери жакшы эле ушундай көп эстеп улам жанагындай бир оокат берип эле элдерге. Оокат берүүдө көп кафарат бар, урматтуулар. Оокат бергиле элдерге, жетимдерге, жесимдерге бергиле таратып. Анан дуа кылгыла. Суроолор өтө көп болот ачке. Фирдаус деген суроо берип атат. Ассаламу алейкум, мен 5 бала менен Кыргызстанда. Жолдошум мигрант, үйгө кел десем азыр эмес, 2 жылдан кийин азыр эмес дейт, 2 жыл болду дейт. Жана ошону салам алейкум, мурун Кочкорго көп жакшы нерселерди айтып келчиңиз эле. Азыр учурда келбей калдыңыз деген. Жакында барабыз, урматтуулар, Кочкорго жакында барабыз, Кудай буйрса. Мына бир жакында 2-3 күн ичинде иншалла. Мына Кудай буйрса 2-3 күн ичинде барат экен. Анан жанагы мигрант барып менен келип жат дегенде, урматтуулар, зулум кылбагыла, урматтуу эркектер. 2 жыл болду дейт. 2 жыл болду дейт. Урматтуу эркектер, зулум кылбагыла, кордобогула, кордукту көрүп каласыңар, урматтуулар. Байкуш жанагы келин, байкуш аял келип эметип жүрүбү, өзүнүн ишин аткарып, сага ишенип, анан кесер кордук кылбагыла, урматтуулар. Кордук көргөзбөгүлө. Кор болуп каласыңар. Ал туура эмес, ал Алла Таала өзү көргөзүп берет кордукту. Кандай кылбагыла, сыйлагыла, акызын бергиле. Никелешкен аял эри менен жаткысы келбесе эмнеси дейт. Мүмкүн эмес бүт сезон бүткөндүр. Анда жашыраак алыш керек дагы. Жаткысы келбесе. Чында андайлар да болот. Жаткысы келбегендер болгондо алып берсин, дагы бирөөдү алып берсин башка. Тиги менен да жашай берсин. Мына финансовый, үй бүлөсү, бала чакасын багып, карап жашай берсин, бирок эркекке муктаж, урматтуулар. Эмесе ооруйт. Физиология деген бар да, урматтуулар, физиология, психология. Бул адам деген машина эмес, урматтуулар. Даже машинада келип улам май куюп турбасаң, запчастьлер майлабасаң, датпазып кетет. Анан чирип кетет. Ошондой эркек кишиде ошо физиологиясы бар, муктаждыгы бар. Анан мисал келип ошону карабай коюшта туура эмес мына. Ошого эгерде жаткысы келбей атса, анда бир келинчек алып берсин дагы башка бир. Күйөөм экөөбүз ажырашканыбызга 3 жыл болду. Бир балабыз бар. Өзү да бир эле уул. Үйлөнө элек. Баласына эч жардам бербейт. Ал бериш керек. Баласын да берип салбайсыңар өзүнө эле. Өзү негизи эркек кишиге берип салыш керек баланы. Ошо бактап, өзүң күйөөгө чыгып кетишиң керек. Тез убактын кетирбей, балаңды бер да, силердики экен деп туруп. Анан багып берсин, коркпогула, ал өлбөйт, баланы багат, карайт. Бер ошо апасына берип салгыла баланы. Анан күйөөгө чыгып кеткиле, урматтуулар. Урматтуу аялдар, мына силер эгерде жанандай эме болсо, мына ажыраштыңарбы? Анан балдарды өзүңөр албагыла, балдарын күйөөгө бергиле да, багып бер деп. Анан башка күйөөгө чыгып кеткиле, болду. Ассаламу алейкум устаз. Кыйналбагыла. Келиним инимди алиментке берип коргулам дейт. Мунун акыретте сурагы кандай болот? Мындай урматтуу аялдар, кыямат күнүндө эң кыйын болот да, кыйын болот. Урматтуулар, мисалы мында биздин жашообуз бул дүйнө менен эле бүтөт дегендей болот да. Бул дүйнө менен эле бүтүп калат да. Бул дүйнө менен бүтпөйт. Мына кылып аткан бүт нерсе үчүн жооп беребиз кыямат күндө, урматтуулар. Мына эркек деген аябай кыямат күндө силерге доо коет анан. Мына мындай кыйнаган мени.
Мен мына жакшы эле карап аттым эле, ошого ыраазы болбой келип ажырашып алды. Анан мындай адемет алды менен бүт катуу сүйлөгөнүңөр, жанагындай ачуулуу көз менен караганыңар, дерзкий караганыңар бүт баары урматтуу күнөө. Мына күйөө деген ата энеден да чоң, урматтуугандар, акызы чоң. Бардыңарбы, болду, ошого барып алды да ошонун тилин табып жакшынакай жашагыла. Ажанан көрүп коркутуп, террор кылып, анын бир мүлкүн тартып алып, аны келип түрмөгө отургузуп, аны келип алимент алдырып, дагы бир нерсе кылдырып, журналисттерге травить эттирип, сотко берип, коркутуп, опузалап, бүт жооп бересиңер, урматтуугандар. Анан кыямат күндө көрөсүңөр коркукту, урматтуугандар. Урматтуугандар, мына кыяматтан корккула. Кыямат күнү ушундай аябай коркунучтуу күн. Эч нерсеңер калбайт жашыруун. Эч кимди алдап кете албайсыңар. Аерде бүт запись кылып коет, запись көргөзөт силерге. Өзүңөрдүн китебиңерди көргөзөт. Китеп деген запись деген сөз. Видео камера сыяктуу кылып тартып койгон, баарын көргөзөт. Мына сен мындай кылбадыңбы? Эч нерсе дей албайсыңар. Ошон үчүн урматтуугандар, жакшынакай жашагыла. Мына бир күйөө берилдиби силерге? Ошонун тилин таап, ошон менен жакшынакай жашап кеткиле. Болду, анан суралбайсың. Анан жанагы эркек жаман болсо, ал өзү жооп берет. Бирок жанагындай орточо эле эркек болсо, кичине мындай элден кем эмес, элдин деңгээлинде эле табып калса, даже элден азыраак таап атса деле, кээде жигит төмүнөт, кээде жигит жөө жүрөт, кээде табылбагат, кээде көп табылып калат. Ошондой болуп атса, болду, унчукпай жашай беришиң керек. Ачка өлүп калбайсың, эч ким өлбөйт. Саламатсызбы, урматтуу ажы? Менин суроом, өгөй апамын. Абышкамдын 3 баласы бар. Балдарына биринчи жасам жок дейт. Жакшы мамиле кылганга аракет кылам. Бир гана келиним кабыл албай жүрөгүмдү оорутат. Мен урматтууганда моундай да ушу чында тилекке каршы ушундай болуп атат. Жана тарбиясыз нерсе көп болуп атат, тарбиясыз. Кээ бирлери жаман үй бүлөдөн келип калатат. Туура эмес үй бүлөдөн келип атат. Мисалы жанагындай кээ бир үйдө жана аялдар башкарган үй бүлөлөр бар. Ал бүт эреже тескери да аерде. Ошондойлор бар. Анан жанагы жүрөктөрү ушундай бир кичинекей бир майда жүрөк болуп калган, майда жүрөк. Бир киши батпайт да ушу. Бир кайнене батпайт да жүрөккө. Ушу уят да ушул. Адам деген, урматтуугандар, адам деген жүрөгү кенен болуш керек. Өзгөчө аял киши аябай чыдамкай болуш керек, сабырдуу болуш керек, жертва эдеш керек, курмандык кылыш керек. Өзүнүн интересин жылдырыш керек. Ошондо бактылуу болот. Ошондо сүйүктүү болот. Көп нерсени көтөрүш керек, көп нерсени кечириш керек аял. Ошо бактысы үчүн, өзүнүн бактысы үчүн, балдардын бактысы үчүн көп нерсени кечириш керек, көп нерсени чыдаш керек, көп нерсени көрбөй коюш керек, көп нерсени укпай коюш керек, көңүл бөлбөй коюш керек. Жертва дейт ошо жанагы курмандык. Анан ошондо бактылуу болот. Акыры сыйга жетет. Мындай оңой эмес да, бул жөн эле келсең эле сени баары келип эле, айланып келдиң, келдиң, болду, давай сен жакшы көрөбүз дебейт да. Жакшы көрүштө кызмат кылыш керек, мээнет кылыш керек, курмандык кылыш керек, чыдаш керек, заслужить этиш керек. Ошон үчүн эми дуа кылгыла, дуа Кудайдан сураңгыла, ошолорго тобук берсин. Менин биринчи турмушум жообунду берген жок. Экинчи турмушумда болбоду. Үчүнчү турмушумдан балдарым бар, жашап жатам. Урматтуугандар, ал жана биринчисинен бербей койгон болсо болбойт, ал жанагындай нике. Никени чечип алыш керек да, нике. Биринчи никесин чечип алыш керек, жанагы биринчисинен кутулуш керек, никесинен. Анысы болбойт. Келип эле ар ким менен эле барып нике кылып алган болбойт, урматтуугандар. Биринчисин чечип алыш керек да. Ассаламу алейкум, таксыр кандайсыз? Азыр Кыргыз өкмөтү үчүн жол деген мамлекеттик идеология иштеп чыгып жатат. Теңирчилердин каада салты окшойт. Ушуга кандай карайсыз дейт. Оңгу жол. Мен али көрө элекмин да, оңгу жолду көрө элекмин. Анан кантип жасаганын да билбейм да азыр. Тилекке каршы көп нерсени биз билбей атабыз азыр. Эмне болуп атат, кандай болуп атат. Эми
Алла топук берсин. Алла таала элибизге топук берсин, хидаят берсин. Келмени кантип айтат же келменин түрү көппү? Оңой жолун айтып коесузбу? Kelme bir neçe kelme var. Bирок эң негизги ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах, урматтуулар. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ошо сыйына турган бир гана Кудай бар, андан башка Кудай жок деген сөз. Мухаммад анын элчиси жана кулу. Ошону жакшы жаттап алгыла. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ошол эле. Эң жеңили да, урматтуулар. Эң жеңили ошону жаттап алгыла. Анан шахадат деген бар. Ошо жанагы мусулманчылыкты кабыл алдым дегенде, ошо Ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух дейт. Бул ошо шахадат келмеси. Ошо эки келме эң негиз келме. Отуганда ошону жакшылап билип алгыла. Анан дагы көп түрлөрү бар келменин. Бирок эң негизи мына ушул экөө да. Күйөөсүнүн каргасы эмне болот? Күйөөсүнүн каргасы урматтуулар, эгерде жанагындай залим эмес эле бир эме, эч зулумду кылбаган эле бир эме болсо, анда кабыл болбойт. Көп аялдын көп эмеси каргышы кабыл болбойт. Бирок жанагындай зөкүрлүк кылып, адилетсиз кылып, зулум кылып, туура эмес неметсе, анда болушу мүмкүн да, кабыл болушу. Бирок мына эркектики коркунучтуу, урматтуулар. Эркектики атаныкындай. Эркектин каргышы атаныкындай. Жанагындай эгерде аял киши туура эмес иш жазса, анда эркек киши каргап койсо, анда каргыш кабыл болот да. Ошондон коркула да. Кайненесинин, кайнатасынын ички кийимдерин келин бала жууса болобу? Сураныч жооп берип коюңузчу алдын ала. Алла разы болсун. Келин балабы? Келин бала жууп берсин. Мындай картайып калганда, өтө картайып калып, мына жана кайненеңер жууганга жарабай калганда, ошо жууп бериш керек келин. Эми азыр Кудайга шүгүр эме бар го азыр. Стиральный машина. Машина салып койсуң, кнопканы басып койсуң, болду, анан порошок салып койсуң. Эми эч кыйын деле жок. Анан мисалы кайненеңер жашыраак болсо, анда күйөөнүн жана ички эмелерин кийимин өзү жуузун. Кайнене, эми кайнене өзү. Анан эгерде жанагы экөөтөн карып калса, карып жарабай калса, көзү да көрбөй, колдору да кармабай калды, эчинсе анда жууп бериш керек да келин. Сооп болот да. Ооба, анда келин жууп бериш. Устаз, менин түшүмө каза болгон кишилер кирет. Анан шамал, суу, башка нерселер дагы. Урматтуулар, түш кирсе, эметсе келме келтиргиле, садака бергиле, дем салгыла, дем салдыргыла. Ушул баягы могул бүгүнкү биздин темабыз ушул тууган журт болуп атпайбы? Анан тууган журтта ошо кээде жанагындай биякта да суроо келип атат. Тиги арак ичкенде ушу ызчуу башталат дейт да. Кетип калсам болобу дейт. Кайнатасы арак ичет экен. Анан ошол келгенде көп жамансыз сөздөрдү айтат экен да. Кайната. Бул чынында туура эмес да, бул аябай бир жаман нерсе да, урматтуулар, ушул жаман нерсе. Анан эми мен билем канчалык деңгээлде жамандык кылып атат, баласы эмне кылып атат. Баласы чечиш керек өзүн ушуну. Баласы чечиш керек. Эгерде бала жанагындай өтө жаш болсо, анда билбейм да. Бирок урматтуу мондай чынында баласынын да эмесине калган жанагы убалына кайненелер бар да. Ичкен кайненелер бар, ичкен кайнаталар бар. Ичкен ата-энелер бар. Балдарын убалын билбеген, балдарын шор кылган балдарын, ушундайлар да бар да. Эми тилекке каршы ал ушундай болду, мындай аракечтик заман, ошону Кудай таала бизди сактасын эми арактан. Азыр арак азайып калды, азыр кайра көбөйүп барат да, тилекке каршы. Арак ичкендер көбөйүп барат да азыр. Саламатсызбы? Мен аял кишимин. Күйөөм внимание бербейт. Анан өзү внимание сурайт. Ал бербесе мен кантип берем? Үйлөнгөнүбүзгө 6 жыл болду. 2 балам бар. Азыр урушуп, мен төркүнүмөн чалып кел балдарга кара дейт. Балдарды кара деп чакырат. Баланы ким карашкан? Ошол төркүнүнөн чакырып атты да, баягы урушуп, бир аз таарынышып кеткен экен. Күйөөсү. Көңүл бурбайт дейт. Бул төркүнүнүкү, урматтуу эме аялдар, мындай да, ошо кишинин эмесин көңүлүн табыш керек да. Эми мындай да, бир күйөөгө чыктың, анан биринчи бала болдуң, эми балдарыңды деле эч ким карабайт, анан
башка бирөөгө тийсең деле ал өзүнүн атасы карагандай башка бирөө тем более карабайт. Уруп, сөгүп, сагып, жанагындай зорлуктап башка болуп атпайбы азыр. Анан эми эптеп, септеп эми жашаш керек да. Табыш керек тилин. Эгер биз жана как стать любимой женой деген эме чыгарганбыз, китеп. Ошо кайра чыгарыш керек болот, эми кыргызчалап туруп чыгарыш керек болот. Мындай да, мынагу аял киши өзү жагыныш керек. Жагымдуу болуш керек. Мындай көп аракет кылышы да жагымдуу болгонго. Өзүнүн өңүн жакшы караш керек, өзүн өзү жакшы караш керек. Денесин, кийимдерин, мүнөзүн аябай үйрөнүш керек, жанагындай жакшы мамиле жасаганды, сүйүндүргөндү. Эркек эмнени жакшы көрөт, эмне жагымдуу, ошондой. Анан кылыктануу дейт, кылыктануу ошо кыздын эмеси кылыктануу дейт го, ошо кылыктануу дагы башка толтуруу нерселер бар. Азыр эмелерде көп ошондой сабактарда. Ошо үйрөнүш керек. Чында эле мисалы келип эле мындай эч нерсе сүйлөбөй эле келип эле оокат жеп эле анан кийин дүңкөй эле отуруп эркекке да скучно болуп кетиши мүмкүн, аялга да скучно болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагындай эме кылыш керек. Анткени мына көчөдө ар ким жүрөт, мындай бош жүргөн аялдар кечке чейин кылыктанат да. Мына кечке Facebook'та карасаң, тим эле сулууланып эле кечке чейин ар ким менен сүйлөшүп эле, ар нерсе жазышып отуруп. Анан эркекке ошол кызыгат да. Ошондой жанагы алардын үй бүлөсү жок ошол аялдар. Кечке чейин. Анан бирок үйдө бир аял. Ошо бир аял ошонун эмесин табыш керек да, көңүлүн. Жашоонун кызыктуу кылыш керек. Алла разы болсун ажеке. Эми бир жыйынтык тап бериңиз, эфирдин соңуна келип калды. Мен ошо жанагы урматтуу туугандар, жанагы өзүбүздүн эмебизди жакшы билели, журтубузду, өзүбүздүн туугандарыбызды, мына бир туугандарыбызды карайлы, бир тууганыбыздар менен көп катташайлы, ошолорду унутпайлы. Анан кийин алысыраак туугандар, анан кийин дагы алысыраак туугандар, ошонун менен катташайлы. Анан айттым жанагындай эмелер менен, кайын журттар менен алысыраак эле болойлу да. Ал чында өзүң журтуң эмес. Зыяны тиет да, зыяны тиет. Бир нерсе кылса милдет кылат. Саалы тереңирээк кирип кетсең, сени жумшап алат. Сени өзүнүн эмеси кылып алат, жумушчусу кылып алат. Ошон үчүн жакындабагыла, сый турукла, алыс мындай бир дистанция кармагыла да. Анан жанында айттым, тай деген эми ал эненики. Ошо энеде кээ бир энелер бар. Бүт кечке чейин эле ошо өзүнүн туугандарын чакырат да. Баласы үйлөнсө деле туугандары, кызы күйөөгө чыкса деле туугандары ошо жанагы энесин. Анан келип өзүңдүн туугандарың жок болуп кетет да. Мына ошого жол бербеш керек да. Алар менен да сый болуш керек, айланайын алыс тургачы, алыс. Болду, ошондой болуш керек. Ошону жакшы билейли. Жанагындай өзүңөр эле чуркап бара бербегиле. Сый болгула, урмат, сый, ошо алыс болгондо сый болот. Анан мына өзүң тууганыңды жакшылап карап ал, урматтуу туугандар. Өзүң тууганыңар менен болгула, жаманлыкта, жакшылыкта, оорчулукта, жеңилдикте, сүйүнгөндө, капа болгондо, бир мусибат болгондо өзүң тууганың менен болгон жакшы да. Үйлөнөбү, мына өзүң туугандарыңды чакыр. Өзүң айылдаш туугандарыңды чакыр, аксакалдарыңды чакыр. Кызың күйөөгө бардыңбы, чакыр өзүң туугандарыңды. Ошолор менен кыл бүт иштин бәрин. Кайын журтты чакырып улам менен эле. Мен бирөөдү бар да, качан барсаң бүт кайын журттарын эле чакырып, бүт бәрин чакырып атат. 2-3 кайын журт, 2-3 кайын бәрин. Анан мен таң калдым, мунулар кантип капа болуп жүрдү. Анткени бир эле уча бар да. Анан эмне учан ким издеп атат? Ошого урматтуу туугандар, жарандай сый менен болойлу, дистанцияны кармайлы, эреже менен жашайлы, салт менен, эреже менен жашайлы да. Анда ошондой. Анан айттым го, жанагы өзүңдүн ата-энеңди карап алгыла, урматтуу туугандар, ата-энеңерди карап ал, өзүңөрдүн. Эң биринчи өзүңөрдүн. Кайната кайныңарды балдарына коюп койгула, өзүнүн балдары карасын. Билбесе айткыла, балдарың карасын сен деп. Жумшаса айткыла, өзүң балаң жумша деп. Ошо мен айтканым ошол.
анда Алла Таала баарыбызга бакыт берсин, ийгилик берсин. Ошо бизде жанагындай эмелер материалдар бар, урматтагандар, плакаттар, китепчелер келип алып, ошонун тарбия алсаңар болот да.